Сот адилеттигинин сапатын жакшырткан иштер быйыл дагы күчөтүлүп улантылат. Бул туурасында Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган жыйында билдирди. Айнаш Токбаева аймактарды кыдырган учурда судьялар тарабынан талаш тартыш жараткан мыйзамдардын мааниси боюнча бир катар суроолор берилген. Андыктан төрайым Жогорку соттун 3 соттук коллегиясын бири-бири менен тыгыз кызматташтыкта иштеп, аймактарда сот ишмердүүлүгүнө байланышкан маселе жаралса, аны видео байланыш аркылуу тезирээк чечүүнү тапшырды. Ошондой эле заманбап технологиялар системасын киргизүү өз кезегинде электрондук сот өндүрүшүнө өткөнгө жакшы түрткү болоорун белгиледи. Соттордун 2017 жылы ишмердүүлүгүндө кандай жетишкендиктер бар, кемчиликтер, аткарылган иштерин дагы талкуулап, кемчиликтер боюнча кеңири сүйлөшүп, токтолуп, 18 жылы кандай иш аткарылыш керек, ушу эң негизги приоритет катары сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу боюнча тапшырмалар берилди. Соттор, жергиликтүү соттор жана Жогорку сот өзүн алып барган ишинде мыйзамдарды бирдей колдонуу жөнүндө сөз болду. Ошол Жогорку сотто жергиликтүү соттордун баягы иш алып барган сапатталуу жагынан сөз болду. Жана өзүбүздүн кабыл алган токтомдорубузда быйылкы 2018 жылдын иш планына тийиштүү чараларды көрдүк жана токтомдордо ушул жөнүндө токтолдук.